билдирүүбүздү бул жерге бергенге келдик. Чоңуз тартып да. Чоңуз бияка тартып да. Жердеги коргоо органдары аркылуу бул жерге посольствого билдирдик. Азыр посольстводон өкүл чыкса, биз ага тапшырабыз дагы. Катнакай тарап кетебиз. Бул нааразычылык акциянын эң негизги багыты бул президенттик шайлоодон башталганын баарыңар билесиздер. Биздин президент муну кеселе кыргыз президенти кеселе айтты Назарбаевга. Биздин ички ишке кийлишпегин, андан көрөкчө өзүнүн теритиңдеги казак элин талап тонуп аткан олигархтарыңды тескеп ал дегенде. Ошондон баштап, онунан баштап чегара жабылды. Андан кийин биздин министр Сапарбаев Астанага барып Сапар Исаков жолуккандан кийин кандайдыр бир макулдашуулар болгон, бирок ал макулдашуу жөө адамдар жана жеңил машиналар гана өтөт деген макулдашуу болгон. Андан бери көчөгүнкү Евразестин министрлеринин Ереванда жолугушу болду. Анда дагы эле эки тарап бири-бири менен сүйлөшө алышкан жок. Демек бул процесс көпкө узарат. Мен азыр болсо Ак Жол бажысынан келдим. Биз буга чейин анализ жүргүзүп атканбыз. Биздин анализ боюнча күнүгө бир 8 километр машинадан бир 400 машина турган. Көчөгүнкү министрлер сүйлөшө албай калгандан кийин бүгүн 13 километрге жетти. 13 километрге. Ошол жерде шопурлар, биздин кыргыз шопурлар, ошонун ичинде Казакстандыкы да бар. Алар асты 5 суткага чейин турушат. Бүгүн негедир ажердегилер шопурлар менен жолуккан учурда алар айтып атышат. Булар бүгүн жаңылык кылып чегарага Казакстандын вертолеттору тегерен учуп атат. Бул эмне деген мен түшүнүшсүз да. Бул казактар бизге эмне давление кылабыз деп атабы? Биз булардын давлениесинен коркпойбуз. Мен кес айтам. Ошол эле учурда булар айтып атат. Көчөгүнү эмени министр айтты, Казакстандын министри айтып атат. Премьер-министри. Эч кандай бул жерде саясат жок. Бул өзүбүздүн ишибизди жасап атабыз. Болгону кыргыз тарап контрабанда кылып атат. Евразестин мыйзамдарын бузуп деп. Бирок ошол эле учурда маалымат чыкты. Казактар 8 миллиард эмеден Кытайдан товар алып чыкса, 8 миллиард ал бул официалдуу Кытайдыкы, кытайлыктар берген маалымат. Бирок иш жүзүндө аны деген кытайлар, казактар 5 миллиард деп оформдеп атат. Бул жерден жалаң эле биздин кыргыздын таможниктери урдап атабы, жаларды курдап атабы? Экөө бирдей эле. Бул бирдей маселе. Бул маселе бүгүн эле келип чыга калган жок. Көчөгүнү Ереванда Казакстандын премьер-министри муну жаңылык катары алып чыгып атат. Бирок ошол жерден мен карап отурсам, бул жаңылык эмес. Эч кимде эле шок болгон жок. Себеби дегенде бул проблема. Бул биримдиктеги уюмдун ар бир мүчөсүндө бар. Бул коррупция. Себеби дегенде биздин коррупционерлерди актагым келбейт. Бирок бул деген бири менен байланышып алып жасалган иш болот эсептелет. Ошол эле учурда айтып атышат. Бүгүн айтып атат. Жанагы жерде бүгүн 800дөй машина турат. 800дөй машинанын 150сү бул Казакстандын машинасы. Казакстандын машинасынын 150сүнүн 50сү азык түлүк ташып атса, 100ү Кытайдын товарын киргизип атат. Ошол жерден чегарачылар, мен эмес, ошол жерден официалдуу чегарачылар айтып атат. Биз карап турабыз дейт. Кайсы машина товар менен кирип атат, кайсы машина азык түлүк менен кирип атат. Азык түлүк менен кирген машина менен эмне болобу, казактардыкын тоскон жок. Товар менен кирип аткан машина түпсүз кирип атат. Мен муну контрабанда деп эсептейм. Ошол эле учурда биздин машиналарды ийне-жүйүнө чейин текшерип атат. Кордоп атат. Мындай проблема Россия менен Казакстандын ортосунда дагы Кыргызстанга келаткан биздин оор машиналарында проблемасы. Аякта да 200-300 машина турат. Урматтуу журналисттер, урматтуу улуу кыргыз элим. Ооба, биздин президент айтты. Бирок бул айтыла турган сөз болчу. 25 жылдан бери
бул сөздү айтыла турган болчу. Бул сөздү айтпай, биз казактардын көңүлүн орто албайлы, казактар бизге таарынат, казактар кызым жазат деп атып, биз каркыран алдырдык. Токмоктун жанындагы 80 гектар жерди алдырдык. Дагы эмне керек? Казактар ушул күнгө чейин талашта алтын ташып атышат, биздин алтын кенди казып чыгарып кетип атышат. Бул президенттин сөзүн мен улуутчул адам катары мен муну колдойм. Себеби дегенде бул айтыла турган сөз болчу, айтылыш керек болчу. Назарбаев, президент Назарбаев биздин ички саясатка дайыма кийлигишип, кысымын жасап келген. Бул акыркы шайлоодо көрүнүп калды. Бул шайлоодо эмне болду? Өзүнүн адамын коём деп ойлогон. Бирок бул ишке ашпай калды. Ооба, моюнга алышыбыз керек. Президент Назарбаев бул деген дүйнөгө белгилүү саясатчы. Акыркы Сирия боюнча Сириянын оппозиция менен позициясын экөөнү бириктирем деп чогултуп бул дүйнөгө белгилүү болгон. Ошол дүйнөгө белгилүү болгон кашыктап чогулткан авторитетин бизге кызым жасайм деп чачып алды. Бул жерден кимге плюс, кимге минус муну билиш керек. Ошол эле учурда Алматыда, Шымкентте, Жамбылда булардын азык-түлүктөрү кымбаттап кетти. Бул жерде биз кыргыздар ар дайым сырттан элдин башына түшкөн мүшкүл болгондо биз дайыма бириктemiz.